Кыска мөөнөттүү курстар порталына кош келиңиз. Кесип Checkit Edu, Checkit Gov, Checkit KG. Бул видеодо порталыбыздын негизги мүмкүнчүлүктөрү менен сизди тааныштырабыз жана курсту кантип оңой жана тез кошууну көрсөтөбүз. Өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кирүү менен баштаңыз. Кирүү баскычын басыңыз. Кирүү баскычына идентификациялык жеке номерди жана паролду киргизип, андан кийин кирүү баскычын басыңыз. Ийгиликтүү киргенден кийин сиз жеке кабинетиңизде болуп каласыз. Башкы бет бөлүмүнөн сиз ар дайым билим берүү жөнүндө мыйзам тууралуу жалпы маалыматты таба аласыз жана ошондой эле видео нускаманы көрө аласыз. Уюм бөлүмүндө сиз уюмдун аталышы, уюмдун маалыматтары жана уюмдун дареги сыяктуу кыргыз жана орус тилдеринде уюмуңуз жөнүндө маалыматты көрсөтсөңүз болот. Уюмдун дареги менюсунда атайын маркер менен уюмуңуздун так жайгашкан жерин көрсөтсөңүз болот. Сактоо баскычын басыңыз. Курстар бөлүмүндө сиз кошо ала турган бардык курстар көрсөтүлөт. Жаңы курсту кошуу үчүн баракчанын жогорку жагындагы кошуу баскычын басыңыз. Сиздин алдыңызда курсту кошуу формасы ачылат. Тармакты тандап, курстун атын киргизип, узактыгын, саатын, лицензиясын жана лицензиянын алынган датасын көрсөтүңүз. Курс баракчасында көрсөтүлө турган сүрөттү жүктөңүз. Студенттер окуу эмне жөнүндө болоорун түшүнүшү үчүн курстун кыскача сүрөттөмөсүн жана программасын эки тилде жазыңыз. Сактоо баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Сиз курсту ийгиликтүү коштуңуз. Зарыл болгон учурда курсту алып салсаңыз же өзгөртсөңүз болот. Курстун графиги бөлүмүндө бардык курстарыңыздын графиги көрсөтүлөт. Жакынкы күндөрү кандай курстар болоорун жана ар биринин төлөө акыларын тез эле көрө аласыз. Курстун графигин кошуу үчүн кошуу баскычын басыңыз. Курсту тандаңыз. Окуу формасын, жатакананы, курстун төлөө акысын, курстун башталган жана аяктаган күндөрүн көрсөтүңүз. Сактоо баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Сиз сайтка курстун графигин ийгиликтүү коштуңуз. Зарыл болгон учурларда курстун графигин алып салсаңыз же өзгөртсөңүз болот. Эгер курсту убактылуу токтотуп туруу керек болсо, редакциялоо баскычын басыңыз. Активдүү пункт жасындагы желекчени алып салыңыз жана сактоо баскычын басыңыз. Курсуңуз убактылуу токтотулуп турат. Угуучулар бөлүмүндө курстун угуучулары жөнүндө маалыматтарды камтыган таблица көрсөтүлгөн. Студенттер, уюмдардын кызматкерлери, ошондой эле жаңы билим жана көндүмдөргө ээ болууну каалагандар угуучу боло алышат. Жаңы угуучуну кошуу үчүн жылды тандап, окуу формасын тандап, курсту тандап, андан кийин кошуу баскычын басыңыз. Угуучу жөнүндө маалыматтарды толтуруңуз. Эгерде угуучу өзүнүн инсандыгын жана курска катышуусун тастыктоо менен верификация процедурасынан өтсө, сиз чекбоксто тастыкталды деп белгилеп, же белгини алып салсаңыз болот. Эгерде студент курсту ийгиликтүү аяктаса, анда сиз сертификат чекбоксун белгилей аласыз, же белгини алып салсаңыз болот. Сактоо баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Сиз угуучуну ийгиликтүү коштуңуз. Документтер бөлүмү окуу уюмдары үчүн иштелип чыккан шаблондорго мүмкүнчүлүк берет. Бул шаблондорду оңой эле жүктөп алып, административдик жана окутуу максатында колдонсо болот. Бул аларды күнүмдүк жумушта колдонууну жеңилдетет. Нускамалар бөлүмү колдонуучунун видео жана PDF форматтарындагы колдонмолоруна мүмкүндүк берет. Оңдоолор бөлүмү интерфейс тилин өзгөртүүгө жана колдонуучунун сыр сөзүн жаңыртууга мүмкүндүк берет. Бардык зарыл болгон иш-аракеттерден кийин студенттер катталып, окууларын баштаса болот. Берилген маалыматтар сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.